Саламатсыңарбы? Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз-Түрк достугу мектеп-лицейинин 1-Г классынын окуучулары. Карантин учурунда мен силерге азыр китеп окуу боюнча эстафета баштап берейин. 1-класстардын дил азык китеби боюнча Сулайман Рыспаев агабыздын Чоң атанын зоопаркы деген кыскача аңгемени азыр мен силерге окуп берейин. Мирлан шаарда туулуп өстү. 7 жаш келип мектепке барганча айылда болгон жок. Уулун айылга чоң ата, чоң энелерине алып барбаганына Сабыр да кейип жүрдү. Быйыл гана мүмкүнчүлүк тапты, бирок 4-5 гана күн туруп кайра кайтышты. Сабыр шаарга келери менен досторун, айылдаштарын үйүнө чакырды. Чогуу тамактанып сүйлөшүп отурганда бирөө Мирландан «Мирлан, шаар жакшы бекен же айылбы?» деп сурап калды. Мирлан ойлонбой туруп эле «Айыл жакшы экен» деди. «Айылдан эмне жакты?» деди жанагы атасынын ызы. «Чоң атамдын зоопаркы». «Зоопарк?» Тиги киши анын сөзүнө түшүнө алган жок. «Ооба», деди Мирлан сөзүн улап. «Айылда чоң атамдын зоопаркы бар экен. Анда эшек, ат, кой, эчки, уй». Отургандар күлүп калышты. Мирлан унчукпай атасы Сабырды карады. Алардын неге мынчалык күлүп жатышканын түшүнө албады. Сабыр эмне дээрин билбей отуруп калды. Мына ушундай балдар. Мен ушул эстафетаны окуучуларымдан бири Маткасымов Саид. Саламатсызбы эжеке жана балдар, кыздар. Мен бүгүн силерге Куу түлкү жомогун окуп берем. Жолбош бир түлкүнү кутулуп кетиптир. Эстафетаны Жамила классташыма жөнөтөм. Узатам, жакшы калгыла. Болдубу? Саламатсыңарбы менин сүйүктүү досторум. Мен бүгүн силерге кыргыз эл жомокторунан Булбул деген жомок окуп берем. Байыркы заманда бир чал, булбул экөө дос болуптур. Чал мергенчи да, комузчу да экен. Ал ар күнү мынтыгын ийине асып, түнкүсүн эл бош. Булбул сайроону комуздай үйрөнүп, чал досунун айтуусу боюнча дайым түнкүсүн сайрап калган экен. Мына балдар ушундай. Мен бул эстафетаны Шахин классташыма берем. Саламатсызбы эжеке, саламатсызбы классташтарым. Рахмат, Жамиля. Азыр мен силерге акылдуу кызды окуп берем. Акылдуу кыз. Илгери бир хан болгон экен. Хан элине 2 суура берет. Кыргындан сактап калыптыр. Мен эстафетаны Анапияга берем. Жакшы калыңыздар. Саламатсызбы менин эжекем жана классташтарым. Бүгүн мен силерге 365 күндүк жомок китебин окуп берем. Арыстан менен Чычкан. Орус эл жомогу. Арыстан уктапчылык кылам десем сен күлдүң эле. Мына Чычкандын да колунан да жакшылык келет деген экен. Бул эстафетаны мен Дорбек классташыма. Саламатсызбы эжеке, саламатсыңарбы менин классташтарым. Сага рахмат Анапия. Азыр мен силерге карышкыр менен эчкини окуп берем. Карышкыр аз када отоп тур экен. Дейт карышкыр. Мен бу эстафетаны Нурзадага жөнөтөм. Саламаттага. Биринчиден Дорбекке рахматымды айтам.
Саламатсыздар батенелер, жандар эжекем, классташтарым. Азыр мен силерге мекентануу китебинен Нарын областы жөнүндө айтып берем. Нарын шаары. Нарын областынын маданий жана экономикалык борбору. Ал Нарын дарыясынын мен бул эстафетаны Алмазбек классташыма узатам. Аз да болсо да Нарын область жөнүндө билип алдык. Саламатсыз эжеке, ата-энелер, классташтарым, досторум. Мен бүгүн китепти сүйден окуп берем. Китепти сүй, бакын бил. Китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Сүттей таза тилеги, деңиздей кен талабы, көктей тунук акыйкат, анын ар бир барагы. Мен эстафетаны Бексултанга берем. Саламатта калыңыздар. Саламатсыңарбы, классташтарым жана эжекем. Мен силерге Алдар көсө жомогун окуп берем. Рахмат сага Алмаз. Бир тыңсынган киши Алдар көсөгө чолугуп, эй, Алдар кишим алдайт деген ушул деп жооп кеткен экен. Мен эми эстафетаны Маликага жиберем. Саламатсызбы, эжеке достор. Бүгүн мен силерге жомок окуп берем. Мышык мен чычкан. Сүрөтү жомоктор. Мышыктын карылыгы жетип чычкан, ал жешке кудурети келбей калды. Ал ойлонуп отуруп, анан чычкан барды да. Кымбаттуу туугандар, мен карып кеттим. Өткөн кеткен күнөм болсо кечирип койгула. Мына ол эстафетаны Эрболго берем. Бексултан, чоң рахмат. Саламатсыңарбы, мен силерге гадский утенок деген жомок окуп берем. Стояла чудесная летняя пара на солнечном припеке на берегу большого пруда в зарослях лопуха. Саламатсыз песеке, саламатсыз классташтарым. Мен бүгүн силерге күшүгүм айткан текстти окуп берем. Күшүгүм, ой, бала, сен эмне ыйлап татасың, теди милиционер. Күшүгүм тоголуп кетти, иштери анда анын кандай белгиси бар, ал ситте ойнойт, аны кантип беребиз? Мени көргөндө күйүн кыйматтап берет. Мен бул эстафетаны Сауэле жөнөтөм. Саламатсызбы, эжеке жана менин сүйүктүү классташтарым. Мен силерге бүгүн Балдай таттуу жомоктор китебинен Арыстан менен коюнду окуп берейин. Илгери өткөн заманда калын токойдун четинен ач арыстан жашаган экен. Ал алдынан чыккан жаныбардарды баса калып, эч аюусуз жумалап жеп салчу. Жаныбардар андан аябай коркконун
ага жолукпасак экен деп тилешчү. Мен бул эстафетаны Аклай досума жиберем. Саламаттагыла достор. Саламатсыз, мен сүйүктүү жекен жана классташтарым. Рахмат сага, Сауле. Мен бүгүн Жазык китебинен Уру деген жомогун окуп берем. Бир киши балтасын жоготуп жиберет да кошунасынын баласынан шек санап, ушул мүмкүн эмес, кантип эле урунукун ушундай бала балта урдасын дептир. Мен бул эстафетаны Абдулла классташыма жөнөтөм. Сау саламатта калгыла.